Assalamu alaikum dostlar. Азыр мен силерге абдан бир жакшы бир жерде жүрөм. Düsseldorftун бир көчөдө бул жакта айланып жүрүп эле биз ушундай бир машина саткан Audi'нин фирмасына келип калдык. Audi'нин фирмасында жүрөбүз. Мына бул жакта бүт машиналардын баары ушул жакта. Бул жакта Менен досторум көбү сурашат, Германияда машиналар кандай, балалар кандай билип берчи депчи. Бирок мен өзүм машина айдабайм бул жакта. Бирок силерге информациялардын жылын, бир канча машина тууралуу информация, баасы, ошол тууралуу информация берип коеюн дедим. Мына көрүнүшү ушундай. Чоң. Бул сыртта да турат. Сыртта дагы машиналар, сатыла турган машиналар турат. Бул жакта бүт колдонулган машиналар, бушный деп коет. Бул жакта масло машиналар турат. Мисалы, мына бул жакта көбүнчөсү. Азыр силерге бир-эки машиналар тууралуу маалымат берейин. Мисалы, Кыргызстанда мондай машиналарды колдонулган десе эч ким ишенбейт, масло деп. Бул жакта колдонулган машина. Мынакей жылы 2014 25 мартта чыгыптыр. Баасы 15.770 евро. Ушундай экен. Ал эми бул Audi. Ичи көрүнсө керек, мыяктан рульдары кара, сиденьялары механика. Андан сырткары арты 2-3 мына ушундай болуп турат. Андан сырткары жандагы машина. Бул дагы Q3. Audi центрин Düsseldorf. Мына Düsseldorf'та эме болуп койгон. Менимче бензин болуш керек булар. Азыр сенасын көрөбүз. Чыккан жылын көрөбүз. Мына 2016 чыгыптыр. 2016 ноябрдын 3-үндө чыккан. Ал эми баасы 24.550 евро. Ал эми ушундай берилген. Кара түстөгү. Мындай сон. Мулунку Audi'да жылы 2017 экен. 26.480 экен. Мунун баасы. Мынакей баллондору. Булар колдонулган достор. Колдонулган машиналар. Ошо скидка менен сатылып аткан. Только Audi'лер. Мулда да кара түстөгү Audi. Жылы 2017 баасы мынакей 22.740 евро. Ал эми 270 евро төлөсөң, булар 1 жыл бою сага страховка жасап берет экен. 1 жыл бою машинанын кай жерлери бузулса, эмнеси бузулса келип бекер оңдотуп кетсең болот. Мына бул жакта да машиналар. Бул жакта биринчи жолу келдим. Ушундай берде чыгарып саткандарга. Ар кандай түстөр бар. Бул машина, бул белый түстөгү машина, ак Audi.
көрөлүчү, баасы канча экен? 26.990 евро. Чыккан жылы 2017. Арты дагы. Мотос турат. TTS дейт. Жаңы түстөгү, жаңы башка түстөгү машиналар. Окей. Audini көрөлү, баасын канча экен? 31.880. Чыккан жылы 2015. Мындай. Ичи мынакей достор. Арты көрүнбөйт, бирок арканкы сиденьялар, алдыгы сиденьялар мындай. İçinde bir bar var. Arttı. Bunday. Короче, машиналардын түрлөрү көп экен. Өтө каалаганын аласың. Audi'нин мынакей фирмалары. Ошол достор, негизи машиналарды биринчи жолу кылып атам, мантип обзорчу. Өзүм негизи 2017 экен мунуку. Өзүм башка бир саякаттарды айтып көрүп эле жөн эле ошентип эле жүргөм, бирок машинаны биринчи жолу эме кылып атабыз. Могу машина бар экен. Мына bunu көрсөтүп коелу. Масло. Haben Sie verkauft? Ja? Wie viel kostet? Ich muss gleich verhandeln, weiß ich nicht. Ich muss gleich mit ihm sprechen. Ах, so, окей. Gut. Буларда машиналарын келип турму, Audi. İçi görünüşü. Масло екен. Бүт бар тұрады. Механика. Окей, достар, арты. Жақты ма? Басы қанша екенін білмедім. Басы жазылып тұр, бирок масло. Это бир 30.000 евродан жогору болуш керек. Так, могу кызыл түстөгү Audi'ни көрөлү, бул да бушный экен. Бирок жылы 2017 экен. 4 апрелде чыгыптыр. Мо баасы 25.790 евро. Эмеге? Так, страховка алып бериш үчүн 270 евро төлөсөң, сага 11 жыл бою бекер оңдоп берет. Кайсы жерлер бузулса келип, оңдоп берет экен, келе бересиң. Мына кызыл түстө Audi экен. A4. Мында отурушат. Бул жакта отуруп алып сатышат. Жана эле вот ушул жерден. Мо электромобилдер болуш керек. Этрон деп жазып койгондар. Электромобилдер азыр көрөбүз. Ичин. Мына достор ичи. Что-то скоросу да башкача. Болтурат.
Жаңы достар, қарама. Уа. Так, басын аз көресіз. Ерде бүт информациялар белдір. Так, бензин 0. Так, жылы қаяқта. Басын көрелі достарына. Басы 1110 евро. Айға да бөліп төлесең болады екен. Мысалы 875 евродан қылып бөліп төлесең болады екен. Оны төлеп үшін қанша жылың кетіп қалады. Бұл жақта что зарядтатады. Ана сыртқары бүт жақ, бұл жақта бүт. Шолдастар. Жаңылар. SQ8 дейді. Мен білмеймін, мұндай машиналарды бірінші жолы көріп отам. Бәлкім Қырғызстанда да жоқ, келлек жаңы шыққан. Мына ичи көріп алла достар. Маке. Машинаны өте жақсы түсінгендер болғанда азыр мұнда бір қарап айтмағылы. Мен сер үшін тартып қоятам. Жақшылап өзіңер қарап керекті маалыматтар аласыңар. Мен өзім бұл жерде сенасын әсерге айтып берілем. Сенасы берді жазылған 134.000 евро. Так, жылы қаяқта тұрады. Қаншан жылы шыққан. Жылын жазған емес ұқсайды. Дизель екен бұл бірақ. Дизель деп жаздыр. Дизельмен алды. Мына достар. Q8 дейді.